Assalamu alaikum. Hurmatlı dostlar, men adatınca bugünkü panika olup atkan elden продуктага жабалактап сатып ала баштаганына базарга келдим. Орто Сай базарындамын. Assalamu alaikum. Yaxshi. Tinchele var. Tinchele? Ajataş sözleri tinchele. Alma kımbattavadыбы? Alma bunday da şey. Yak jabıldı degende bir kımbattatıp bir emes atat da. Az gönçe эмне кымбаттатат? Нан, un кымбаттатат, э? Ötörüydü un, anan, janak, sprey kolga çıkıyor. Maskаны 10 сомдон tuttu, 10 сомдон öyle götürdü. 25 sattı. Geliştirdiniz. Onu yakıyı altıp leşekmen talaşıp atar. Bunlar neydi un degen türçeler yok da. Karbaydın. Elin turganış. Yok, bitir may degendik albay talap et. Büt talaşıp, hiç neyse. Kayak bizden tiyaktın tasap oluyor. O tiyakta yaşırıp ümit olgan. Arızdan kımat soy gör. Hurmatlı mekendeshler. Бүгүнкү күндө жалпы ааламда адамзат чоң сыноону башынан кечирип атат. Чоң илдетке арылды. Кудайга шүгүр, бизге ал илдет келген жок. Өкмөттүн расмий билдирүүсүнө кара таянган болсок, андай илдет бүгүнкү күндө бизде жок. Кооптонуунун кереги жок деп эсептейм. Мына сыртта азыр бүгүн 19 градус күн ысыды. Bir жумадан кийин 20-25 градус ысып кетсе, ашып кетсе bir ай. Ал вирус бизде жашай албайт. Ошондуктан эч кандай паника калтырбай, араң кыштан чыгып, чектелүү каржыңарды бөөдөдөн бөөдө башка сулуундарга чөнтөгүн кампайтып бербегиле. Жазгы талаа иштери башталат. Каржыңарды эконом кылгыла. Un жетерлик. Ундун составына коронавирус кошулуп албайт. Ал вагон менен келе берет. Un, май, ушул тартыш болуп атыптыр. Бул бузулбай турган нерсе көпкө келет. Ошондуктан менин оюнча өкмөткө жардам берип, өкмөттүн айткан билдирүүлөрүн көңүл коюп угуп, ошого карап иш тутсак болот эле. Негизгиси ушул паникага алдырбайлы деген. Баарыңыздар айтыңыздар. Коло коңшу, дос, жар болгондо токтотуңуздар. Кыжалат болбоңуздар. Тамак аш жетиштүү. Un жетиштүү. Болгону бир шылуундарды, спекулянттарды гана байытып атасыңар.